Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта мигранттардын Россия Федерациясына легалдаштырылышына бир ай калды. Эмне кылуу керек, эмне үчүн кечикпөө маанилүү? 1 майдан баштап мыйзамсыз мигранттар үчүн эмне өзгөрөт? Реестрге кирүүдөн же андан чыгуудан кантип сактануу керек? Жаңы келген адамды кантип мыйзамдаштыруу керек? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер. Мигранттардын Россия Федерациясына легалдаштырылышына бир ай калды. Эмне кылуу керек, эмне үчүн кечикпөө маанилүү? 2025 жылдын 30 апрелине чейин Орусияда мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандар өлкөдө жүрүүсүн эч кандай кесепеттерсиз мыйзамдаштыра алышат. Бул күндөн кийин текшерүүлөр башталат. Анын жыйынтыгы боюнча соттун чечимисиз депортацияланышы мүмкүн. Кантип мыйзамдаштырса болорун жана убагында жасабасаңыз эмне өзгөрөрүн түшүндүрөбүз. 1 майдан баштап мыйзамсыз мигранттар үчүн эмне өзгөрөт? 2024 жылдын 5 февралынан тартып Россия Федерациясына көзөмөлгө алынган адамдардын реестри иштеп жатат. Ага миграциялык режимди бузгандар кирет. Булар чек араны мыйзамсыз кесип өткөн адамдар, каттоосу жок чет өлкөлүктөр, патентсиз же уруксатсыз иштегендер, Россия Федерациясында визасыз жүргөн же визасыз мөөнөт аяктагандан кийин иштебегендер, милдеттүү түрдө манжа изин алуудан же медициналык текшерүүдөн өтпөгөндөр, мөөнөтү өтүп кеткен убактылуу жашоого уруксаттын жана жашап турууга уруксаттын визанын ээлери. Соттулугу бар зыяратчылар, баш паник берүүдөн баш тарткандар, качкын макамы жана жашаган жери боюнча документтери жокко чыгарылган адамдар. Реестрге киргендердин укуктары чектелет, аларга төмөнкүлөргө тыюу салынат. Ички иштер министрлигинин уруксатсыз жашаган жеринен чыгып кетүүгө көпчүлүк банктык кызматтарды колдонуу. Сиз бир гана салыктарды төлөп айына 30 000 рубльга чейин накталай акча ала аласыз. Транспорт каражатын башкаруу, айдоочулук сынактан өтүү. Транспорт каражаттарын жана кыймылсыз мүлктү сатып алуу, каттоо жана сатуу. Ачык жеке ишкерлер жана ЖЧКлар үйлөнүү. Балдардын бакчаларга жана мектептерге барышын уюштуруу. Мындан тышкары сиз жашаган жериңиз тууралуу мамлекеттик органдарга такай маалымат берип, сапарга чыгууну пландаштырууга маршрутту көрсөтүүгө туура келет. Эгерде жагдайлар өзгөрсө, мисалы оорудан улам же рейстин токтолушуна байланыштуу, бул тууралуу бөлүмгө жеке өзү же мамлекеттик кызматтар порталы аркылуу билдирүү зарыл. 1 майдан тарта тартип бузгандар алдын ала убактылуу кармоочу жайга камоо менен өлкөдөн мажбурлап чыгарууга чейин жазаланат. Реестрге кирүүдөн же андан чыгуудан кантип сактануу керек? Сиз тизмеде экениңизди Госуслуги же Ички иштер министрлигинин сайты аркылуу текшере аласыз. Эгерде тизмеге киргизүү үчүн соттуулугу негиз болгон болсо, өкүм жокко чыгарылууга тийиш. Качкын макамын берүүдөн, убактылуу жашоого уруксат берүүдөн же жашап турууга уруксат берүүдөн баш тартылган учурда чечим жогору турган миграциялык органга же райондук сотко даттанылышы мүмкүн. Эгер себеби мөөнөтү өтүп кеткен же иштетилбеген документтер болсо, 2025 жылдын 30 апрелине чейин статусуңузду мыйзамдаштырып, санкциялардан качсаңыз болот. Жаңы келген адамды кантип мыйзамдаштыруу керек? Эч нерсени өткөрүп жибербөө үчүн бул нускамаларды аткарыңыз. 1. Бардык карыздарды төлөө, административдик айыптарды, салык карыздарын төлөө, патенттин мөөнөтү өтүп кеткен болсо төлөө. 2. Жашаган жериңиз боюнча каттоодон өтүңүз. Эси убактылуу каттоого коюуга даяр болгон мүлктү табыңыз. Мейманканага же жатаканага киргенде алар Ички иштер министрлигине кабарлаганын текшериңиз. Турак жай жумуш берүүчү тарабынан берилсе, ал да сени каттай алат. Батирди же бөлмөнү ижарага алууда маселени мүлктүн ээси менен чечүү зарыл. Ижарачы же жайдын ээси арызды Госуслуги аркылуу МФС же Ички иштер министрлигинин бөлүмүндө бере алат. Сизге керек болот эки тараптын паспорту, миграциялык карта. Каттоого турак жайдын менчик ээси катышса, мүлктүн бардык менчик ээлеринин, эгерде бир нече болсо жана ижарачынын макулдугу. Жашы жете элек балдар катталган болсо, баланын паспорту же туулгандыгы тууралуу күбөлүк ата-энесинин макулдугу. Каттоо арыз берилген күндөн тартып 3 күндүн ичинде жүргүзүлөт. Документтерди кабыл алуу жөнүндө электрондук билдирүү же кагаз түрүндөгү арыздын үзүлгөн бөлүгү токтоосуз түрдө берилет. 3. Ден соолук камсыздандыруусун алуу Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнөн Беларусь, Армения, Казакстан, Кыргызстандан келген коноктор, ошондой эле убактылуу жашоого уруксаттын же качкын статусунун ээлери милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин акысыз алууга укуктуу. Аны алуу үчүн сизге паспорт жана
жана укугуңузду тастыктаган документтер керек болот. Башка коноктор ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу полисин талап кылат. Аны каалаган камсыздандыруу компаниясынан алса болот. Камсыздандыруу суммасы 100 000 рубльга чейин. Камтуу аймагы Россия Федерациясынын бардык аймагын түзөт. Бул акы төлөнүүчү кызмат. 4. Тесттен өтүңүз. Эгерде сиз жумушка орношууну пландап, бирок советтик же орусиялык окуу жайдын диплому жок болсо, анда орус тили тарыхы жана мыйзамдарынын негиздери боюнча экзамен тапшырууга туура келет. Сиз иш-чаранын датасын жана ордун тандап, ошондой эле госуслуги аркылуу каттала аласыз. Жыйынтыктар адатта 10 күнүн ичинде жеткиликтүү болот. 5. Медициналык текшерүүдөн өтүңүз. Бул бардык чет элдиктер үчүн милдеттүү жана мамлекеттик же лицензиясы бар жеке клиникада жүргүзүлөт. ВИЧ, кургак кучук жана башка коркунучтуу инфекциялардын жоктугун, ошондой эле дары-дармектерди колдонбогондугун медициналык комиссия тастыктайт. 6. Манжа изиңизди бериңиз. Манжа изин алуу милдеттүү процедура. Ал миграция башкармалыгында жана облустук миграциялык борбордо жүргүзүлөт. 7. Патент же иштөөгө уруксат алуу. Евразия экономикалык биримдигинин жарандары орусиялыктар менен бирдей шарттарда иштей алат. Визасыз өлкөлөрдөн келгендер патент талап кылат. Жумуш визасы бар чет өлкөлүктөр, ошондой эле убактылуу жашоого уруксаты бар качкын статусу же убактылуу башпане ээлери уруксат алышы керек. Бул үчүн сизге керек болот паспорт жана миграциялык карта, ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу полиси, медициналык отчеттор, экзамен жыйынтыгы, манжа изин алуу, фото форматы 3-4 см, иш берүүчү менен келишим, уруксат үчүн 1 айдан 12 айга чейинки мөөнөткө патентти төлөө жөнүндө квитанция, документтерди Ички иштер министрлигине же миграциялык борборго тапшырсаңыз болот. Мыйзамдаштыруу жөнүндө мамлекетке кабарлоо, бардык иш кагаздарын толтургандан кийин бардык талаптар аткарылганын билдирген эркин формадагы арызды Ички иштер министрлигине жөнөтүңүз. Сиз муну жеке же госуслуги аркылуу кыла аласыз. Мындан кийин сиз мыйзам бузуучу болуп эсептелбейсиз жана миграциялык режимди бузганыңыз үчүн жоопкерчиликке тартылбайсыз. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.